кызыктуу эфир болот. Бүгүн биз мындай жакшынакай сүйлөгөнгө үйрөнөбүз. Андыктан биз ушул коомдук биринчи каналдын көрүнүктүү алып баруучуларын чакырып алып конокко. Бизде бүгүн конокто музыка каналынын алып баруучусу Айзада Жамгырчиева жана Ала Тоо 24 каналынын алып баруучусу диктори Чолпон Медетбекова. Келиңиздер. Айзада, сизден баштасам. Интервьюга чакырган жеңилирээк болуш керек, анткени интервьюга келген башкача болор экенсиң да, мындай толкунданып эле эмнени сурайт депчи, коркуп ойлонуп турат экенсиң да. Кандай суроо болуп кетет депчи. Сен Айзада Жамгырчиева да толкунданат экен, көрмөбү? Эфирде сен билесиң да кайсыл максатта чакырдың, суроолоруң даяр, кайсыл жактан кантип буруп кетериңди түшүнөсүң. Анан сен сиздин оозуңузду карап эле кайсыл суроону берип калат, же туура эмес жооп берип каламбы, же кантип калам деп ошон Бүгүн анда Бегим экөөбүз жакшы бир суроолор даярдашыбыз керек экен, Туура айтасыз. Күтүлбөгөн дегендей мынтип көз кызып коеюнчу. Негизи эле журналист десе эле элдин баары ойлойт да, баягы оңой эле сүйлөп берип, оңой эле интервью берип кое алат болуш керек деп. Бирок чынында ошондой ойлойбуз. Чынында кимге кандай экенин билбейм, бирок ар бир как раз таки журналистке мындай кыйыныраак болуш керек да. Интервью берген, анткени интервью алып көнгөн да, бергендин да өзүнүн бир Даскан кыйын кыздардан бүгүн биз интервью алдык. Негизи Instagram баракчасынан деле карап көрсөк, бизде Кыргызстанда ушунчалык бат, тез сонун сүйлөгөн кыздар ушул сиздер экенсиздер да. Анан кийин Айзаданын баракчасында карап турсаң, көбүнчө сизди отметка кылышат, сиздин баракчаңызды карап турсаңыз, Айзадан отметка кылышат. Ошондуктан биз бүгүн ушул бат-баттан сүйлөгөн эки кызды бир чакырганга аракет кылып, булардын дагы графиктери ушунчалык бир мындай кандай дейт, мындай кыйын экен да, буларды убактысын дагы таап билүү биз үчүн оңойлукка турган жок. Ошондуктан биз бүгүн көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз деп коелу, Так сүйлөп, бат-баттан сүйлөгөнгө үйрөндүңүздөр беле, же бул кандайдыр бир өйдөдөн келген талантпы? Мен негизи жашоодо бат деле сүйлөбөйм. Мен чоюлуп эле сүйлөйм да. Бирок эфирде батыраак сүйлөйсүз. Ооба, бирок деген баягы кесибим диктор болгондуктан жаңылмачтарды жаттап, анан бат айтканга аракет кылам да. Анткени ошол жаңылмачтарды канчалык сен баягы бат айтсаң, ошончолук мындай профессионалдуулугуң мындай көтөрүлөт да. Ошон үчүн өнүгүп өсө бересиздер да. Өнүгүп өсө бересиз. Ошого да бир суроо кошуп кетсем болобу? Ушу жаңылмач деп айттыңыз да. Жаңылмачтан да сырткары башка көнүгүүлөр барбы? Көбүнчө адамдар айтат да, китеп окуш керек деп. Туура так сүйлөгөн боюнчабы? Көнүгүүлөр негизи толтура эле. Азыр YouTube'да ачканда, YouTube'да дагы толтура. оңой эле табылса болот. Оңой эле табылса болот. Артикуляция көнүгүүлөрү, техника речи деп ошондой. Анан карандаш менен, пробка менен көп да, ар кандай көнүгүүлөр көп. Ошон үчүн алардын баарын Эфир алдында жасайсыз, Эфир алдында албетте жасап турабыз. Those brothers based with these brothers. If these brothers isn't based with those brothers, would these brothers based with those brothers? Бегим мындан да эртерээк айтканга болобу? Эртерээк мындай. Бүттү деп, дейт. Айзада айтып кеткенде мындай демиңди алып туруп, бирден алып туруп, бирден айтыш керек экен. These brothers based with those brothers based with these brothers. If these brothers isn't based with those brothers, would those brothers based with these brothers? Бразерстер жүрүп түшүндүк, бразерстен сөз кезеги менде болсун. Мен ошо айтып калбадымбы, жаңылмачта бизде өзгөчө ошол Алыкул Осмонов агабыздын бат айтмалары жакшы депчи, ошол атайын А тамгадан анан Б тамгага өткөн эмеси бар, ошону айтып берейин. Биринчи жайыраак, анан тезирээк айтып берейин. Аппак агыргай агынай, алсамдай асыл таш алдырбай. Бектоо бекимтоо бир жагы бир метсо берметин берери бекер го. Белгисиз бир баш бей жайлоо бектоого бермет деп бекерге бек атын берген го. Эми болушунча газды берип көрөлү. Жаңы эле бат айтып салдык болсо да мындан да батыраак болот экен. Аппак агыргай агынай, алсамдай асыл таш алдырбай. Бектоо бекимтоо бир жагы берметин берери бекер го. Белгисиз бир баш бей жайлоо бектоого бермет деп бекерге бек атын берген го. Орган баардыгы иштелет. Айткан кишиге мүмкүн жеңил, бул жерде турган киши баягы уже качан бүтөт, Мен акырында алыстай турсамбы деп дал сезгендим. Чолпон. Намели мы налима, лениво ловили, меняли налима, вы мне налили, а любви не меняли, вы мило молили, в туман или мана манили меня.
Намели мы налима линива, ловили меня ли налима, вы мне налили, а любви не меня ли, вы мне ломалили, в туман лимана манили меня. Негизи ак чайнекти көп капкак менен мен эле калып турмун. Көп чайнекти ак капкак менен. Негизи сиздердин ушундай бат айтмаңыздарды кыргыз элин баягы билип калды. Карантин учурунда жакшы эле сүйлөттүңүз, бизди дагы жакшы эле айттырдыңыз. Үйдө отургандардан сыздарбы? Же отурбагандардан сыздарбы? Биз дагы жооп бергибиз келип отургандарданбыз деп атып бат айтканга аракет кылдык. Анан Чолпондун дагы баягы каналда ошо жаңылык айтаардан мурда бир жакшы 2 мүнөт тынбай жаңылыкнасында жаңылмач айткан жери бар. Аны дагы биз азыр сиздердин инстаграмыңыздардан алып, сюжет катары кошуп, биздин көрүүчүлөрүбүзгө көргөзөбүз. Вырыл и подрыл, но на самом деле Турка не был в деле. Да и Клара Краля в то время кралась к Кларю, пока Карл украл, за что Клара у Карла украла кларнет. А потом на дворе Дёкотниковой вдовы Варвары 2 этих вора дрова воровали, но грех не смех, не уложить в орех. А Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира ворам было, и не до Дёкотниковой вдовы, и не до Дёкотниковых детей. Жаңы жаңылмач, кечиресиз коронавирустан качып карантинде квартирада кайгырып, какшап, кино көрүп, кээде күйөөңүздүн кулагын картошкада куургандардансыздарбы, же куурбагандардансыздарбы, же интернеттин жанын suurгандардансыздарбы, же suurбагандардансыздарбы, карантин бүтсө, кредитти ойлоп кайгыргандардансыздарбы, же кайгырбагандардансыздарбы дейсиздер, кимдерденсиздер? Аракет кылышат. Мынакей. Силерге атаандашып атып, мен дагы мындай кичине мен да өмемди деңгээлим көтөрөйүн дедим да, ак чайнектен кичине көтөрүлөйүн дедим дагы, мынакей. Сиздер дагы түшүнүп калдыңыздар биздин өнөктөштөрүбүз тууралуу жакшы айттык. Сиз да отуруңуз. Мен да мындай анча-мунча бир катар кошулуп калайын да. Бразес жаатан бери баштадык анан кийин. Биз келиңиздер анча-мунча кызыктуу сөз башын азыр батыл болот, бирок батылдын астында мындай суроо берип коеюн да. Биз үчүн кызык болуп жатат. Инстаграмда сиз жаңылмач айтканда, мен жана айтып өткөндөй эле баягы сизге дагы отметка кылып, сиз да жаңылмач айтканда сизге да отметка кылып, элдер баягы анча-мунча болсо дагы кайрышат да, туурабы? Бул жаңылмач эмес, Айзада Жамгырчы жакшы айтчу, Чолпон Медетбекованы карачы дегендей болуп, Анан кийин билбеген адамдар үчүн баягы булар экөөнүн мамилеси начар болушу мүмкүн дешет да. Ошол суроого дагы жооп берип коелу. Мамилеңиздер тууралуу айта кетели. Бул жака урушуп киришкен жок. Көрө албайм, такыр көрө албайм, сүйлөшө албайм, жөн эле чыдап отурам деп. Ошо арыза долбооруна келип эле чыдап отурам деп. Чынын ошондой ойлоп калсат Чын мындай айта кетчү урушуп киришкен жок. Мындай абдан жакшы киришти. Киргенден эч кандай. Сани потом везет Сеньку с Сонькой на санках, Саньку скок, Соньку вовсе в сугроб, а оттуда только шапкой шишки сшиб. Затем Саша по шоссе, пошел Саша на шоссе Саши, нашел Сонька же Сашкина подружка, шла по шоссе и сосала сушку. Да притом у Соньки вертушки во рту еще и 3 ватрушки, аккурат медовик, но ей не до медовика. А Сонька и с ватрушками во рту пономаря, перепономарит, перевыпономарит, жужжит, как жужелица, жужжит, да кружится, была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойдет к Лавру на Фрола, Лавру наврет, что вахмистр с вахмистершей, ротмистр с ротмистершей, что ужата, а уезжай ежата, у него высокопоставленный гость, у него трость. И вскоре опять 5 ребят сели, 5 опять с полчетверти четверика чечевицы без червоточины. До 1666 пирогов с ворогом из-под простокваши, а всему там около колокола звоном раззванивали, да так, что даже Константин Зальцбургский, бесперспективняк, констатировал, как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить. Но попытка не пытка. Браво! Браво! Суучалыңыздар. Суучал даярданганбыз. Бул Лигурия деген жаңылмачтын толугу менен варианты. Мен 50%-ын айттым, толугу менен айттым. Мына өзүңүздөр көргөндөй, Айзада дагы, Чолпон дагы негизи астына киши сала бербейт экен. Биз Бегим экөөсүндай толкунданып кеттим мен. Тилимди бурмаланып. Бирок бул өтө чоң сыймык да, биздин кыргыз жерибизде ушундай сонун адамдар бар экен. Сиздер да аракет кылып күндү жаттап, Айзада мисалы Инстаграмдан анча-мынча үйрөтүп турасыз дагы еще, ооба. Кандай сонун. Негизи бул жаңылмач деген бизде азыр эмеде, кандай десек, жаштар аябай бул Инстаграмда популярдуу болгондо плюсу болду да. Бул биз тараптан жакшы кошумча болуш керек, анткени кыргызча жаңылмач айтып аткандыгы, бул кыргыз тилинде сүйлөп аткандыгы өзгөчө. Мен баягы кичине болсо да өзүм айылда өсүп калгангабы, мындай кыргыз тилине жан тартып берем да. Анан айтып калышса кубанып берем. Кичинекей кыздар деле жаңылмач айтып атса кыргыз тилинде, кайталап атса, азыр Инстаграмбы, социалдык тармактарда эмне көрсөтсөң, жаш муун ошону туурайт да. Ошол туура жагын туураганы жакшы деп ойлойм.
Инстаграмдан көрүп эле канча азыр бизди көргөндөр дагы отуруп алып жаңылмашты жаттап баштайт болчу, жаңылмаштардын түрлөрүн, чындыгында чындыгында мен азыр выговорили дегенден кийин өзүмө келе албай Сиз да жаңылмаштарыңызды эстеп атасызбы? Жаңылмаштарымды эстеп атам, бирок капкактан чыга элекмин. Анан келе кичине тыныгуу берели дагы, тыныгуудан кийин кайрадан сиздер менен жолугушабыз. Айзада сиз? Меники деле кыргызча, орусча, англисчемден give me please дегенди билем, чыгып Кезеп экөөбүз болушу мүмкүн, түшүндүрүшү мүмкүн, жок болбойм да, where are you дегендер. Give me please, эң негизгиси give me please болсо болду. Жардам сураганды билгендейм болот да. Help me please. Кайсы өлкөдө болбосун жашап кетет экенсиз да. Нан сурап ачка калбайт экенсиз. Ачка калбайм. Мынакей көрдүңүздөрбү, тил билүүнүн дагы, анан китеп окуунун дагы бул пайдасы, Касиети ушул болуп калат экен. пайдасы ушундай. Анан кийин айтып жатпайсыздарбы? Марафон андай эмне өткөргөндө көп кызыкпай калышы депчи. Дагы кандай бир методдор бар. Кичинекей балдарды азыртан баштап жаңылмач окутууга, айттырууга, көндүрүүгө. Биз негизи кийинчерээк баягы мен ойлойм да, азыртан баштап биз баягы жаш муунду үйрөтпөсөк, кийин баягы эчтеке сүйлөбөгөн, билбеген Моргенштерндер чыгат да, туурабы? Ошолор чыгат да. Мындай өзүңүздөр жактан мындай профессионалдуу түрдө кандай методдо сунуш кылат делеңиздер? Ата-энелерге? Ата-энелерге эми баягы бала так туура сүйлөш үчүн жаңылмач жатташ керек деген бул жаңылыш болуш керек да. Бир гана жаңылмач жатташ керек дегенчи. Баягы баланын өзүнүн интерес деп коет го, ошонусуна карап жакшы китептерди балким чогуу окуш керекпи, ата-энелер өздөрү сотканы карабаш керек, телефонду карабаш керек. Себеби мен көп байкам, мисал, эми өзүмдүн балам жок да, бирок мисал балдарыбыз бар деген бирок көрүп калсам мындай таң калам да, эмнеге мама ойнойм деп атат да, эмичи бала ойнойм деп атат, а энеси болсо сотканы карап, Инстаграмда отурат, же дагы бир сотканы карап отурат да. Ошол деген бул аябай туура эмес болуп калат. Ыйлагым келет да, эми өкүнүчтүү. Ал бала болсо аны көргөндөн кийин ошону туруп атпайбы. Ошон үчүн модель поведения да, это вот үй бүлө, ата-эне өздөрү мисал болуп бериш керек. Эгерде ата-эне өздөрү окубаса, эгерде өздөрү эчтекеге мындай үйрөтө албаса, ал бала эмнени үйрөнөт да? Туура. Албетте кошулам сөзүнө. Анан азыр бизде кичинекей балдарды, бөбөктөрдү албетте туура сүйлөөдө биринчи адам менен сүйлөшө бериш керек да. Бизде баягы баардыгы эми эртең менен жумушка кетет, бала бакчага таштайт, бала бакчада сүйлөгөн деле киши жок, жумуштан келет, келгенде чарчайт, тамак ичет да жат деп жаткырып коет. Бала деген ал деле сендей эле болгону баягы кичинекей эле адам да. Көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк кеп алышса, мисалы оюнуга жүрүш керек да. Мен эң негизгиси баарлашып керек. Ооба. Сүйлөшпөсөң ал сөздү деле унутуп калат да, мисалы. Бизди жаныбарлардан эмнени бизди айырмалап турат? Бизди сүйлөгөнүбүз эле, болбосо биз деле жаныбарбыз, болгону сүйлөгөнүбүз биздин акыл эсибиз айырмалап турат. Мисалы менин атам менен апамдын неберелери менен сүйлөшкөнү жагат да. Алар баягы кичинекей кызы мындай болбогон бир теманы айтып атса деле, ошол темага көңүл буруп, тим эле айтып берип түшүнүшөт да. Кээ бир ата-энелерди байкап, чоң аталарды карасаң, телефон карматып коет, же болбосо мындай мүмкүнчүлүк жок сүйлөгөнгө. Демек, эң негизгиси бул ата-энелердин балдарына болгон көңүл бөлүүсү, көңүл бөлүүсү. Чындыгында бул азыркы замандын чоң көйгөйү. Кийин дагы биз өзүбүздүн сөз маданиятыбызды жоготуп албайлы. Биздин балдарыбыз дагы мына сөз профессионалдары айткандай, кийин дагы ушундай так даана, укулуктуу кылып сүйлөсүн. Сиздерге дагы чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Ошону менен бирдикте жакшы сөз сүйлөңүздөр, жакшы ниет кылыңыздар, сак саламатта болуңуздар. Сиздерге дагы чоң рахмат келип бергениңиздер, ооба.